Боору оорубаш үчүн негизинен 3 эрежени жакшы кармашыбыз керек. Бул кандай эрежелер? Биринчиден туура тамактануу. Башкача айтканда, зыяндуу нерселерибизди жебешибиз керек. Буга эмнелер кирет? Өтө майлуу, туздуу, өтө куурулган камыр тамактарды, газировка, энергетиктерди, спиртной, чипсы, кириешки сыяктуу Кытайдан келген ушул сыяктуу нерселерди жебешибиз керек. Андан сырткары боорго пайдалуу нерселерди көбүрөөк пайдалануу керек. Буга эмне? Ашкабак аябай пайдалуу, сельдерей, расторопша, сулуу данын демдеп, анын суусун ичкен дагы пайдалуу. Ошондой эле ит мурун менен жүгөрүнүн чачын чай катары демдеп ичип турган дагы бул боорго пайдалуу болот. Экинчи эрежебиз бул туура кыймыл аракет. Башкача айтканда, күндө жарым саат, 1 саат жөө баскан дагы боорго аябай пайдалуу болот. Үчүнчү эрежебиз психоэмоционалдык абал. Биз ушул нерсеге көңүл бөлбөйбүз, бирок экөө аябай тыгыз байланышта. Башкача айтканда, сиз ыйласаңыз бооруңуз кошо ыйлайт, күлсөңүз кошо күлөт деген нерсе. Боору ооругандар канчалык дарыланса деле жакшы болуп баратып, кандайдыр бир депрессия, стресске кабылган учурда боордо кадимкидей начарлоо байкалат. Демек, боор үчүн жакшы маанайда жүргөн өтө пайдалуу эстенет.